18 бөлүм. Ысрайыл падышасы Эйла уулу Ошиянын падышачылыгынын 3-жылында Жүйүт падышасы Ахаз уулу Хиския такка отурду. Ал такка отурганда 25 жаштары. Ал Иерусалимде 29 жыл падышачылык кылды. Анын энесинин аты Абы. Ал Захариянын кызы эле. Ал атасы дөөттөй болуп, теңирге жаккан иштерди кылды. Ал бутканаларды жок кылды, буркандарды талкалады. Ашейра мамысын кыйды. Ошондой эле Муса жасаган жез жыланды кыйратты. Себеби Ысрайыл уулдары ошол күнгө чейин ага арнап жыпар жыттуу зат түтүтүшчү жана аны Нехуштан дешчү. Ал Ысрайылдын Кудай теңирине таянчу. Бардык Жүйүт падышаларынын арасында андан мурун да, андан кийин да андай падыша болгон эмес. Ал теңирге жабышты. Андан четтеген жок. Теңирдин Мусага берген осияттарын аткарды. Теңир аны менен болду. Кайда гана барбасын, ал бардык жерде акылмандык менен иш кылды. Ашур падышасынан бөлүнүп, ага кызмат кылбай калды. Ал пелиштиликтерди Азага чейин жана анын жанындагы күзөт мунарасынан Сепилдүү шаарга чейин талкалады. Хиския падышанын падышачылыгынын 4-жылында, башкача айтканда, Ысрайыл падышасы Эйла уулу Ошиянын падышачылыгынын 7-жылында Ашур падышасы Шалманесер Самарияга келип, аны курчап алды. Аны 3 жылдан кийин басып алды. Хискиянын падышачылыгынын 6-жылында, башкача айтканда, Ысрайыл падышасы Ошиянын падышачылыгынын 9-жылында Самария басылып алынды. Ашур падышасы ысрайылдыктарды Ашурга көчүрүп, аларды Халакка, Хаборго, Гозан дарыясынын боюна жана Мадайдын шаарларына отурукташтырды. Анткени алар өздөрүнүн Кудай теңиринин үнүн укпай, анын келишимин бузушту. Теңирдин кулу Муса берген осияттарды укпай да, аткарбай да коюшту. Хиския падышанын падышачылыгынын 14-жылында Ашур падышасы Санхейрип Жүйүттүн чептүү шаарларынын баарын басып алды. Ошондо Жүйүт падышасы Хиския Лакишке Ашур падышасына мындай деп айттырып жиберди: "Мен айыптуумун, артка кайт, кандай салык салсаң да төлөйүн." Ашур падышасы Жүйүт падышасы Хискияга 300 талант күмүш жана 30 талант алтын салык салды. Хиския ага теңирдин үйүндөгү, падыша сарайынын казыналарындагы баардык күмүштү берди. Ошол учурда Жүйүт падышасы Хиския өзү алтын менен каптаткан теңир үйүнүн эшиктериндеги, эшиктин кашектериндеги алтындарды чыгарып, Ашур падышасына берди. Бирок Ашур падышасы Лакиштен тартанды. Рапшакты жана Рапсаристи көп аскер менен Хиския падышага Иерусалимге жөнөттү. Алар Иерусалимге келип, Жуугучтун таласына кеткен жолдогу жогорку көлмөнүн суу түтүгүнүн жанында турушту. Анан алар падышаны чакырышты. Ошондо падыша сарайынын башчысы Хилкия уулу Элияким, катчы Шебна жана тарыхчы Асап уулу Жаах чыкты. Рапшак аларга мындай деди: "Хискияга айткыла, улуу падыша Ашур падышасы мындай дейт: сен деги эмнеге таянып жатасың? Согушуу үчүн кеңешчилерим менен күчүм бар дегенсиң. Бирок мунун болбогон сөз. Мага каршы чыккыдай, сен азыр кимге таянып жатасың? Сен сынык таякка, Мисирге таянып жатасың. Ага ким таянса, ал анын алаканына кирип көзөп өтөт. Мисир падышасы фараонго таянгандарга мына ушундай болот. Эгерде силер мага өзүбүздүн Кудай теңирибизге таянабыз дей турган болсоңор, анда ал Кудайыңардын курмандык чалынуучу жайлары менен бутканаларын Хиския алып салып, Жүйүт менен Иерусалимдеги ушул гана курмандык чалынуучу жайдын алдында табынгыла дебеди беле? Ошол Кудайыңарга таянып жатасыңарбы? Ошондуктан менин мырзам Ашур падышасы менен келишим түз. Мен сага 2000 ат берем. Аларга чабан дес таба аласыңбы? Сен менин мырзамдын эң кичине кулдарынын бирин жең аласыңбы? Мисирдин аттары менен майдан арабаларына таянып жатасыңбы? Мен бул жерди бүлдүрүүгө теңирдин эркисиз келиптирминби? Мага теңир бар, ал жерди бүлдүр деп айткан." Хилкия уулу Элияким Шебна жана Жаах Рапшактан: "Кулдарың менен арамей тилинде сүйлөш, себеби биз ал тилди түшүнөбүз. Биз менен Жүйүт тилинде сүйлөшпө, дубалдагы эл укпай эле койсун" деп өтүнүштү. Рапшак аларга: "Мырзам мени ушул сөздү мырзаң экөөңө айттырганы жибериптирби?" "Жок, ал мени силер менен кошо өздөрүнүн заңын жеп, заарасын ичиш үчүн
дубалда отурган кишилерге да айттырганы жиберген деди. Анан Рапшак туруп жүйүт тилинде мындай деп кыйкырды: улуу падыша Ашур падышасынын сөзүн уккула. Падыша мындай дейт: Хиския силерди азгырбай эле койсун, анткени ал силерди менин колумдан куткара албайт. Теңир бизди сактайт. Бул шаар Ашур падышасынын колуна салынып берилбейт деп Хиския силерди Теңир менен үмүттөндүрбөй эле койсун. Хискияны укпагыла, анткени Ашур падышасы мындай дейт: шаарыңардан чыгып, мени менен тынчтык келишимин түзгүлө. Мен келип, силерди өзүңөрдүн жериңердей нанга, шарапка, жемишке, жүзүмгө, зайтун дарагына жана балыга бай жерге алып кеткенге чейин. Ар ким өзүнүн жүзүм багынын, анжыр дарагынын мөмөсүн жеп, өз кудугунан суу ичет. Менин айткандарымды кылсаңар, өлбөй тирүү каласыңар. Бизди Теңир сактайт деп, силерди азгырып жаткан Хискияны укпагыла. Кайсы элдин кудайы Ашур падышасынын колунан өз жерин сактап калды эле? Арпад менен Хаматтын кудайлары кайда? Сепарбайымдын, Эйнанын жана Ибанын кудайлары гана? Алар Самарияны менин колумдан сактап калышты беле? Ушул жерлердин кудайларынын кайсынысы менин колумдан өз жерин сактап калды эле? Анан кантип Теңир менин колумдан Иерусалимди сактап калсын? Эл унчуккан жок. Ага бир да сөз менен жооп берген жок. Себеби падышанын ага жооп бербегиле деген буйругу бар эле. Падыша сарайынын башчысы Хилкия уулу Элиаким, катчы Шебна, тарыхчы Асап уулу Жаах айрылган кийимдери менен Хискияга келишип, Рапшактын сөздөрүн айтып беришти.